Урматтуу коноктор, туугандар, мына бүгүн ушул Иткин Семен Давыдович атындагы оор атлетика залын ачып жатабыз. Бул бекеринен эмес. Иткин Семен Давыдович кыргыз спортуна зор эмгектерди жасап кеткен, жүздөгөн балдарды, кыздарды машыктырып тарбиялаган. Анын ичинде мына мени тарбиялап чоңойтуп өстүрдү. Анын ичинде мынакей Осмонов деген биздин профессор агайыбыз бар. Спорттон эле эмес, мына илим билим жагынан дагы өстүргөн учениктери бар. Дагы бирөө бар, Курманов Зайнидин деген бизде өзүңөр билесиңер спикер болгон. Анан ошон үчүн бүгүн биз ушул залды мына ректоратка аябагандай чоң урматтоо менен ыраазычылык билдирип айтып. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, айлар ээлер. Айткандай, дүйнөнүн 4 жолку, Европанын 2 жолку, СССРдин 2 жолку, 1980-жылкы Москва шаарында өткөрүлгөн Олимпиаданын чемпиону Каныбек Осмоналиевди тарбиялап чыгарган Семен Давыдович Иткин атындагы залдын ачуу аземине кош келипсиздер. Жусуп Баласаган атындагы улуттук университеттин башкы номер 1-инженер атында жер төлөсү фактически бул жерде котельный болгон экен. Ушуну 1974-жылы Семен Давыдович Иткин студент балдардын күчү менен жер төлөнүп тазалап оор атлетика залын жасашкан экен. Ошондон бери мына ушул оор атлетика залын көптөгөн балдарды тарбиялап чыгарган. Алардын аттарын атап кетсек, СССР спорттун мастерлери, тарых илимдеринин доктору профессор Курманов Зайнидин, тарых илимдеринин доктору профессор Осмонов Өзкөн агай, Асадчи Александр, Медеменов Абдыганы, Грибков Александр, Боронбаев Эркебай, Абдикеримов Шаршен, Мусаев Абдыкайым жана башкалар. Эң негизгиси тарых факультетинин бүтүрүүчүсү, дүйнөнүн 4 жолку, Европанын 2 жолку, СССРдин 2 жолку жана 1980-жылкы Москва олимпиадасынын чемпиону Каныбек Осмоналиевди тарбиялап чыгарган. Биз ушул залды в принципе мага чейин эле жасашкан экен, бирок эмнегедир ачылбай калган экен. Агай менен биз кайра сүйлөшүп, биз оформлениясын кылдык дагы. Бардыңыздар эле белгилүү, быйыл ушул 25-октябрда 25-жылы улуттук университеттин түзүлгөндүгүн 100 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде белгилесек деген чоң бир иш-чаралардын астында турабыз. Мен ошондо ушул 100 жылдыктын алкагында бир чоң бир 2-3 иштерди кылалы деп, ошонун бирөөсү ушул 100 жылдыкка карата 100 мурун чыкпай жүргөн чоң окумуштууларыбыздын эмгектери болсо 100 китеп деп, андан кийин анан баары улуттук университеттин материалдык базасын болсо да оңдоп алалы деп, 100 кабинетти 100 жылдыкка карата өзүбүз эле жасайбыз деп аракет кылып, ошолордун бирөөсү бүгүнкү күндө ушул залдын да кайрадан жаңырып аткан.